Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов алгачкы жолу өткөн жылдын 20-октябрында кармалган. Ал тергөө менен кызматташууга жана 2 миллиард сом өлчөмүндө келтирилген зыяндын ордун толугу менен төлөп берүүгө даяр экендигин билдирип, 1,4 миллиард акча түрүндө, ал эми 600 миллион сомду кыймылсыз мүлк түрүндө кайтарып берген. 2021 жылдын 11 февралында Бишкек шаарынын 1-Май райондук соту Матраимовго 260 миң сом айып пул салган. Прокурор жана судья Матраимов мамлекетке келтирген зыяндын ордун толтурду деген жыйынтык чыгарышкан. Буга карабастан ушул жылдын 18 февралында Матраимов кайрадан УКМК тарабынан кармалган. Ошол учурда эле анын абалы начар экени кабарланган. Ал 24 февралда кан басымы жогорулап, шашылыш түрдө ооруканага жеткирилген. Ошол күндөн тарта анын абалы турукташпай келет. Матраимов дарыланып жаткан Бикард клиникасынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Елена Баялинова билдиргендей, анын жүрөгүнө инвазивдүү операция жасалары күтүлүүдө. Матраимов биздин клиникага кан басымы жогорулап, айрым кан айлануучу органдарынын иши бузулган абалда алынып келинген. Учурда ага операциянын алдында кароо жүргүзүлүп жатат. Анын жүрөгүнүн кан тамырына скальпелсиз инвазивдүү операция жасалат. Мындан сырткары учурда дарыгерлер Матраимовдун бөйрөгүнө дагы кароо жүргүзүшүүдө, деп билдирди Баялинова.